good, super good. Mandan çaydan juice. Кыргыздар күлүү. Ой, ой, кайдан келдиң? Бир эле сөздү айтса күлкүң келет. Ошол эле сөздү бирөө айтса күлкүң келбейт да. Чындыкты айтсаң эле күлөт да. Сахнага кайра кайтып келип жана кудулдукту баштайын деп атасыз. Нәпсі менен шайтан, досым дават айтам, нәпсі менен шайтан. Деп коесуң. Американы көрдүңүз. Голливудтун тасмаларынан көрүп жүргөндө Америка экен. Америкада жашоо оор, жылмайып жүрүшөт. Турсунбек Кабатовго бизде ошондой деңгээл жокпу? Бизде ошондой көрүүчү жок да. Мына 20 миллион казактарда. Биздеги кудулдардын эң аксаган жери кайсы? Кудулдардын бардыгы эле мындай той топур менен алек болуп калды. Даваттарга чыгып жүрөсүз. Мен негизи өзүм оңдогон чыгам даватка. Бийлик төбөлүндө, бизнес чөйрөсүндөгүлөр да барбы экен? Депутаттар, министрлер барып атат экен, карап алып. Даватка, аябай көп барып атат экен. Элде жашоо кандай негизи? Мынау телевизордо айтылып аткандайбы? Мамлекет өнүгүп атат. Жан дүйнөбүз өзүбүздүк өнүгүп атабы? Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70%дан ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Ассаламу алейкум урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучуларым. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү, маектешүүбүздү, сухбатташуубузду баштайбыз. Подкастыбызды баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнес Кыяз, кезекте коногубуз бар. Дароо тааныштырайын. Аттын кашкасындай таанымал инсан десем болот, талант Анарбаев. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кош келипсиң. Эл менен да бир саламдашып койсоң. Жакшы, эли журтубузга азыр мүмкүнчүлүктөр өтө кенен да. Мурда ошол КТ, РЛТ бир телевидениелер болсо азыр мына кенен эл менен учурашып, элибизге амандык тилейм, жакшылык. Талант мырза, эми экөөбүз турмушта сен мен деп эле айтышабыз, бирок баягы мен кээде байкап калам комментарийлерден. Тең ата, курбалдаш, достор менен катышып жүргөн балдар менен дагы сен десем көрүүчүлөргө катуу тийгендей боло берет экен, ошон үчүн мен сиз дейм. Сиз деп. Анда мен да сиз дейм. Өз жакшыда сен эле дейбиз. Ооба. Кече бир неме подкастыңарды көрүп калдым, Нуржигит Кадырбек экөө. Бир сен, бир сиз болуп атат. Ошондой болуп кетти да, ошондой болуп кетип атат. Ошон үчүн сиз деген сөз деле, сен деген сөз деле бир эле ооздан чыгат дегендей. Талант мырза, эл сизди мындай кудул катары таанышат. Бренд кудул деген. Мен билем, ал кудулдукту таштап койдум дегенден бир топ кесиптерди мындай көрдүңүз, башка жагынан универсалдуу болгонго аракет кылдыңыз, бирок баары бир Талант Анарбаев десе кудул катары билишет. Ошон үчүн сөздүн көбүрөөк өңүтү кудулдук жөнүндө, анан албетте жашоо жөнүндө, дүйнө таанымыңыз жөнүндө, инсандык өнүгүү жөнүндө ушундай болот. Анда суроомду баштасам, мына мисалы үчүн төкмөлүк деген бар, ырчылык деген бар, комузчулук деген бар, ага өзүнчө бир мындай жөндөм керек. Анан баланча төкмө, баланча манасчы деп айтышат. Ушу кудулдук деген мисалы үчүн сизде кандай, бул мындай ата бабамдан калган өнөр дегидей нерсеби, же үйрөнүп алдым деген, же жөн эле бир сахнага чыгып күлдүрүп көрөйүнчү, кудулдарды көрүп күлдүргүм келди деген өнөрбү? Ошо талант деген кудул ошо өзүнүн таланты жөнүндө айтып берсе да биринчи. Биринчиден рахмат. Өзүм чакыр Эрнес деп айткан үчүн десең. Ал жагы да бар, бирок мен баары чакырмакмын да. Мен могул подкастты көрүп, ар бирин көрүп турам мындай. Убакытты жөн өткөрбөстөнчү. Бул маселеге келсек, талант деген өзү бул байлык деген экен да. Афинада акча болгон экен. 12 талант берип бир армияны сатып алган экен илгери король. Анан бул талант деген байлык экен да. Ичиңде байлыгың бар дегенде эле маанини берет экен да. Мен ушуну мына бир 35 жашка баргыча талант өнөр бергенин аңдабадым да мен. Байкабадым да. Мен сүйлөп кое берем, ойма эмне келсе сүйлөй берем, көңүлү калабы, калбайбы, күлдүрөмбү, кыскасы көңүлүн көтөрөмбү, түшүрөмбү. Мындай фильтрлеп эле сүйлөй бердим да. Анан негедир мындай бир боштук болду да мендечи. Ушундай эле жүрө берем, маанисим эмне, максатым эмне жашоонун деп эле кыжалачылык менен жүрүп. Ошондон сахнадан алыстайын деп кичине сахнадан алыстадым. Жок, сахнадан алыстаган кийинки этап боюнча суроолор өзүнчө. Өзүнчө. Ага өтпөй туралы. Ошол талант деген эми бул
жараткандан берилген бир белек экен да. Биз эми пайгамбар эмеспиз да, сахаба эмеспиз, же болбосо табиин таба эмеспиз, аалым эмеспиз. Анан мен өзүм мындай өтө ишенчекмин да. Бирөөлөрдүн ушундай айтканына эле талант, күнөө болот, тигиндей мындай десе алыстап кеттим. Бул өзү өнөр бар нерсе экен да. Ар жагында бир көдөнөн чыга турган нерсе экен да. Аны айтпасаң сөзсүз кыжалат болосуң да. Ошон үчүн айтам да, бирөөлөр төкмөлүк менен чыгат. Ойлоштуруп эле мына жеке Жеңишбекти билем. Ар жагынан бар да. Рыспайды билем. Ал дагы мындай бир аз өнүктүрүп отуруп анан манасчылыкка кетти. Бул кудулдук дегенди кандай деп сурап, муну да өркүндөтүш керекпи же ар жагынан кичине жанагы айтканыңыздай адамга ойду айтканда бирөөнүн айтканына бир эле сөздү айтса күлкүң келет. Ошол эле сөздү бирөө айтса күлкүң келбейт да. Анан эми сизде болсо ошо бир эле ойду айтканда ойду жеткирүүдө адамдар күлсө керек да. Анан ошону анан сахнага алып чыксаңыз керек деп ойлойм да. Негизи сатира бул чындык да. Жер бетинде болуп аткан нерсени айтсаң, ошо күлкү да. Ошону кичине буруп койсоң, чындыкты айтсаң эле күлөт да. Анан инопланетадан бир нерсени айтып, аалам галактика десең, эл күлбөйт да, түшүнбөйт да анычы. Ошо мен деле айтам да, сахнадан кодулдардын оозунан сөз чыгат. Бирок ал сөзгө күлөсүң да. Демек ошо бир чындыкты күлдүрүү аркылуу моюнга алдыруу деген сөз экен да. Элестетип туруп күлүшөт да, болгон окуянычы. Анан эми мынау кыргыздар дагы кудулдар жөнүндө сурагым келип атат, сатира жөнүндө. Баягы Келдибек Ниязов, Асанкул маалында интермедиа аткарып чыккан кудулдуктун юморунун деңгээли өзүнчө. Андан кийинки баягы эгемендик жылдарында кудулдар ар кайсы топ болуп өзүнчө мындай чыгып атты. Алардын ошол муунда мисалы үчүн Талант Анарбаев да бар да. Негизи эле ошо биздеги кудулдардын өксүгөн эң аксаган жери кайсы? Азыр аксаган жери биринчиден ушул мен өзүм оюм бул жекечи. Мына Бишкекте бир театр дебейин го, бир кичине бир үй болсо, особняк деп койсок болот да. Ушундай бир болсо, бир топтолуп, кудулдарчы бир ашып барса бир 30дай болсо керек. Жаңы чыгып атканда балдар бар эми, тамашачылар деле мындай тарбиялансаң кудулдукка басым жасаса болот да. Биринчи ошол маселе чечилсе, бир топтолуп, бир элге тынбай күлкү тартууласа боло турган мүмкүнчүлүктөр бар да. Анан азыр кудулдардын баардыгы эле мындай неме болуп калды. Той топур менен алек болуп калды. Бир эки сөзүн башын бириктирип алып ошо менен жүрө берет. Карасаң 10 жылдан бери ошону айтып жүрөт да. Жаңылануу жок. Анан сатирик жок дешет. Эми сатирик деген бул баягы эл багат экен да, мунучу эл тарбиялайт экен. Эл дух берет экен. Жакшы муну жакшы жазылыптыр деп койсо эле жаза берет адамчы. Эми бизде көп айтат Рахман Аразовдон башка жок депчи. Эми агайыбыз чындыгында мындай өтө ырлар эки китеби калды. Канча юмор сатиралары калды. Эми биз деле өз аракет кылып жазып келет атабыз. Мына шакирттерим бар, талант шоу деп, алар да той топурда жүрүшөт. Ачамча конкурстарга катышып атышат, концерт коюп атышат. Бирок мындай менин купулум толбойт да. Мына өзүңүз айткандай баягы орустарды карасаң, биз эми орус телесин көп көрөбүз да. Орус юмористтерин карасаң, ошол бир сатириктин жазып бергенин аткарышат да. Жөндөм менен. Анан ошондо бизде эмне сатириктер эмнеге чыкпай атат? Негизи Эрнес мырза, сиз деле мындай сатирик боло турган мүмкүнчүлүгүңүз бар да. Жашоодо мындай анча тамашалап, күлдүрүп сүйлөйсүз, айландырып сүйлөйсүз, мындай оштуктар айтмакчы, тагынан алып сүйлөйсүз го мындай. Негизи бул мындай бага турган нерсе экен да. Рахман Разыков баягы болгон эле нерсени жазып жолго салып койгон. Мисалы Вазелин деп Манас Бердиевге аткарган, ал болгон окуя. МОСКВА не болду десе Вазелин депчи. Анан ошентип чогуу жүрүшкөн, ат арабада баягындай аппараттар жүктөп жүрүшкөн. Эми ошол ступенькаларды, тепкичтерди бас өтүп, биз 5 ашлыгында сатира юморубуз жок эле. Анан Рахман Разыков кичине оңдоп берип күчөйдү да, ал кичинекей мында багылды да. О, дешип элдин баары укмуш болуптур ол деп адам. Рахман Разыков өтө багылып, тынбай сатира жазып калды да, акыркы күндөрүчү. Эми мунда эле кичине бир бакса болот буюрсачы. Анан орустарды карайт экенбиз, анан казактарды карайт экенбиз, анан өзбектерди карайт экенбиз. Казактарда жана Турсунбек Кабатовду айтабыз да. Ал Турсунбек Кабатовго жаш муунда күлөт, орто муунда күлөт, улгайган муунда күлөт да. Жаштыгын эскерип дегендей.
бизде ошондой деңгээл жокпу же эми чыгабы же барбы? Бизде мисал үчүн азыр айылдар концерт койсоң бир 10 000 сом 15 000 сом акча түшөт да. Курсагың тоет, бензин куясың болду, аренданы бересиң, келе бересиң. Аны эч ким койбой калды азырчы. Ачык эле айтыш керек. Бул да өзүнчө тема, 714 маданият үйү бар экен, бул өзүнчө тема. Жөн эле айлык алып отурушат мисалга да. Ушуларда мына жолго салда турган маданият министрлигинин жумуштары бар да, өтө көпчү. Уборса, Карол, ошо клубдун директору жөн айлык алып, бирок жабык турат 10 жылдан беричи. Бул өзүнчө маселе. Бирок бизде ошондой көрүүчү жок да. Мына 20 миллион казактарда калкы болсо, орустарда 142 миллион, а бизде азыр чындыгында мына көрө турган бир 1 миллион көрүүчү болсо ошонун жарымы Россияда, же 500 миңге же көрө тургандар талаада да, Европада, Америкада жаштарчы. Жок, көргөндө эми сахнада гана эмес, азыр могу телефон чыкты. Канча просмотр экени дайым болуп турат. Ошо биз казактардын ошол жанагы кодулун деле көрүп атпайбызбы? Биз көрүүчү болупчу. Көрүүчү болду. Анан ошондо көрүүчү жокпу, Көрүүчү деле бар. Негизи адам баягы өзүндөгү кемчиликти бирөөгө одара салган жакшы көрөт негизичи. Өзү ошондой болот экен адам табиятынан. Негизи мен көрө элекмин да, кудулдардан 5 саат олтуруп, кайталап, китеп окуп, жазып, болбой калып, кайра жазып көрө элекмин да. Кандай кылып менет кандай менет кылган мындай өнөр адамдар жок эсе да. Жок десем дагы болот, 100%. Мен көрө элекмин. Мисалы үчүн мына досторум эле тынарды алсак, бирөөдөн уккан эле ал айта электен мурда айтып берет сахнада, ошондой өнөрү бар. Мисалгачы, ал куйма кулак да, бирок жазбайт. Анан өздөрүнчө аракет кылып келечат, бирок мындай бир ушул менен нан табайын, мен ушуга толук киришейин дегендерди көрбөй атам. Бирок ар айдын 6-сы деп ар ай сайын берип аттык, ошондо ай сайын карыз болуп эле келечти да. Айына 10 000 доллардан кайра эле карыз болот, кайра кийинкисин жабат, кайра кийинкисин. Эми кыйын да, региондордон кичине иштешет, ачык элечи. Бирок баш отуң менен сайылып иштейм деген мындай кудулукка кызыккандар болсо мен мындай багыт берем да. И жазып берем, и мен ошону талап кылам дагы, элге күлкү тартуулаганга күчүм дагы, духум дагы жетет да. Буюрса ошондой долбоор баштайын деген ниет бар. Жакшы турбайт, мен ошону сурайын деп аттым эле. Талант Анарбаевдин ушу кудулдук тажрыйбасында өйдө ылдыйды көрүп, биздин кемчилигибиз моунда турбайбы, башка кудулдардын кемчилиги моунда турбайбы, могул жагын толуктаса сонун болгон атат деген тажрыйба пайда болуп тур да. Бар. Анан ошондо буюрса анда ошо тиги сатира жазган жагын буюрса күндөп түндөп баягы шамдын жарыгында жазып менет кылып, анан кийин сонун кылып, анан кийин элге тартууламай эми башталат экен да. Азыр буюрса башталат. Аз жазып эле атам, топтоп мындай жүрөм. Анан негизи сатира юморду любой мындай немени көрөмбү, бир ишкерди көрөмбү, же болбосо бир министрби же депутатпы, кимди көрсөм мен ошону юмор менен карайм да. Ошонун ар бир сөзүнөн күлкү издейм да мен. Неге ушундай болуп калдым да? Өзүм карап, мындай десе мындай болмок деп эле күлөм да өзүмчөчү. Азыр психологдордун баягы немелерин көрөм, передачаларынчы. Ар биринде күлкү бар да. Бирок бул жөн эле дамылалардын да ар бир сөзүндө күлкү бар да. Жөн эле күлкү эмес, бул күлкү керек болсо чындык да. Чындык күлкү. Чындыкты көрүп туруп, ошону сен таап айтып алдың да деп күлөсүң да. Мисалы үчүн позитив менен негативдер азыр мындай карап туруп мен түшүнүп калдым да. Мындай карасаң азыр эл бир 90% ооруп атат да. Мен шуну точно байкадым да. 95% десем дагы болот. Комментарийлерди окусаң бүт бардыгы мындай. Талант мырза, азыр журналисттер жанагындай расследование деп иликтеп туруп анан айтканда андан дагы кичине кооптуу болуп калды. Телевизорго чыгып айткан, радиого чыгып айткан, интернет аркылуу айткан кооптуу болуп калды журналисттердики. Төкмө акындардыкы, жок, төкмө акындардыкы дагы кооптуу болуп калды. Төкмө акындар дагы бир айландырып, жанагы асманды айтып, жерди айтып, ортосун айтып деген. Азыр бир гана ушу нерсе калды, күлдүрүп, чындыкты моюнга алдыруу. Силердин демек кудулдардын вазифасы күлүп атып, ошондой чын эле айтып атасың деп, ошол кудулдардын мындай миссиясы азыр өзгөчө болуп турат да. Кошуласызбы ошого? Кошулам мен. Сөзсүз айтылыш керек экен. Баягы айтылып турбаса сөзсүз бир жерден жарылуу болот экен да. Адам эч болбосо өзү айткандай болуп калат экен да. Бир нерсени ушуну туура айтты деп алсачы. Эми кандай жашоодо эмне болбосун да. Ошону күлкү аркылуу жеткириш керек. Негизи мындай күлдүрүү деле чоң машакат да. Айрыкча кудулдар үчүн. Анан
кыргыздар негизи эмнеге күлөт? Казактар күлгөнгө, өзбектер күлгөнгө кыргыздар күлөбү же кыргыздарга башкача күлкү керекпи, мындай башкача бир касиети бар? Мен оюм жекече, көз карашым. Мен муну немелерди көрөм да, куудулдардын баарын, эми кыргыз куудулдарын, орустарды көрөм, өзбектерди, казактарды көрөм. Ушу Орто Азиянычы. Анан окшош эле. Казак, өзбек, кыргыздын күлкүлөрү окшош да, мындай бирибиздин тилибизге түшүнөбүз. Бизде ушул азыр баягы көкүрөктү жасап алып, оозун боеп алып эркектер чыгып аткарса, мындай жашырактагылар мындай күлүп деп күлүшөт да. Сырткы формасына. Сырткы эмесине, кийимине, өзгөчө аялга окшогонуначы. Бирок ал концерттен чыкканда эле эсинен чыгып калат да. А бирок баягы айтайын деген ою бар. Биздин устат айтчу эле, бүгүн күлбөй эле койсун. Бир жумадан кийин ал ойлонуп тур, ушундай деген турбайбы деп койсо, силердин жеңишиңер ушул чындык турбайбы десе. Сөзсүз күлдүрүш керек эмес максат деп айтчу эле да. Эми күлдүрөм десең, бирок уялып да калат экенсиң, тартынып да калат экенсиң. Азыр мисалы үчүн мен пантомима ойноп күлдүрө алам да. Ой, кайдан келдиң Десең эл күлө берет ал. Оңой эле да, бети башты боёйсуң. 5-6 голос менен кайра чуркап кирип, форманы алмаштырып, кайра чыгып, кайра кирип, өзүңдүн баягы жан дүйнөң калабайт экен ошону. Чарли Чаплиндей болду. Ошондой бир пантомима, клоунадаларды аткарып күлдүрсө болот да, мисалгачы. Бирок бизде ушул болуп аткан эле нерсени айтыш керек. Азырчы мен буйрсам мына сахнага эми кайтып келдим деп эми сахнада эле жүрөбүз го, бирок жеке концерт бере элекмин да. Ошо өзгөчө кылып берем деп атам буйрсачы. Эми тиги куудулдук деген бул нан табуу аргасыбы же хоббиби же бул баягы дээримде бар, табиятыма жакын нерсе экен, муну мен таштай албайм, анча мынча башка өнөрүм менен кошо ала жүрчү нерсе экен деген бир окатпы бул? Негизи эми бирөөлөрдүн баягы өнөр адамдары жүрбөйбү, куудулдарчы. Мындай талкуулаганга акым жок, бирок мындай билинет да. Канчалык деңгээлде күлдүрө алат, мындай айтканда илешип эле жүргөндөр бар да. Ушу куудулдардын арасында делечи. Окшошпойт. Зордоп, бирок аракети күчтүү да. 90% аракет кылат. Бирок ийгиликке жетиши мүмкүн да. Идириги жок, дээринде жок. Дээринде жок, бирок аракети күчтүү. А дээринде бар, бирок аракети жоктор толтура болуп атат да биздечи. Мисалы үчүн көп куудулдар бар. Мына биздин менин шакирттер бар, инилерибиз бар. Көптөр туурайт, пародия кылат 5-10 адамды. Бирок немесинде жок, анан аракети жок да. Чын айтайын, түшкүдө саат 4-тө турушат экен азыр. Ачык эле. Мен деле жүрдүм, эми азыр режимге түшүп калгам, бир 10 жылдан ашык убакыт болду. Жок, мен айтайын деп атканым хобби. Хобби бул хобби деген нерсе кызыгып деле жасай турган нерсе эмес да бул. Муну кылышым керек деп мен эми бул өзүмдүн оюмда 100 жыл, 200 жылдан кийин ушул нерсени сүйлөп койсом, тарыхта калса, небере чебере кыбыраларым. Мен чоң атамдын атасы келмени айтыптыр, намаз окула дептир. Деп бир Аллах бир хидаят берип, түшүнүк берип калса, мен үчүн чоң жемиш да. Юмор аркылуу болсо да. Юмор аркылуу болсо да, чындыкты ыйтып, бир ойлондуруп керек болсо ыйлатышыбыз керекчи. Анан бул мен өзү ооруп калат экенмин. Сүйлөбөсөмчү. Мен башыман өттү да, кече жакын Акжолтой Аскар уулу деген бир психология нем бар. Мен аябай нервтенип жүрдүм да. Ачуум тез болуп, кыжалатчылык, үйдө баардык нерсе бар, ичип жей турган нерсе, мындай социалдык маселе чечилген да. Бирок кыжалатмын да. Бирок ушул боштукту мен баягы ютубтагы негативдер менен, жаңылыктар менен толтуруп алыптым да, ачуулуу болуп калыптым да. Ошол менен кыскасын айтканда мен мындай сүйлөп, общение кылып турушум керек экенчи. Ошо менен аз жеңилдеп, бир жазып, сүйлөп, мындай бир немеге түштүм да. Сүйүнүчтө жүрөм мындайча айткандачы. Бул эми өнөр экен. Муну айтышым керек экен, сүйлөшүм керек экен сөзсүзчү. Жок, мен айтайын дегеним, азыр биз мындай рынок системасында жашап атпайбызбы? Кандай аракет кылып анын жүзүрүн көрөсүң. Жок, анын өзүнчө баасы бар. Баасы. Анын кимдир бирөө чуркайт, чуркаганга акча керек. Куудулдук нерсени сахнага алып чыгам деп атасыз, эми ага деле акча керек. Аны койгондон кийин ага акча түшүш керек. Демек, ушул иште да кызыкчылык бар да, эми сөздүн ачыгы. Ошо кызыкчылык болуш керекпи? Же эл күлсө болду, мен артыман
ушундай атам ушундай деди деген сөз айтты деген деп эле кызыкчылык сөзсүз болот да. Эми бул өнөр адамдар мисалы 4-5 адам катышат, баягы ырчылар катышат, аларга сөз төлөп бересиң. Эми бул мисалы ченен көрүнүш. Анан мынча калыш керек, сөзүнчө табышым керек деген максат жок бирокчу. Эми баары актайт да. Бирок тарыхта бул калат. Эми убагында биз 5лик жаңы чыкканда 1 сомдон концерт коюп 300 билет сатылды. 300 сомго бензин куюп алып урсагач жүргөнүбүздө да сүйүнөт элек да, эл кол чапканыначы. Билбейм, ушудан рахат алчу элек да. Азыр бир өнөр адам тойго чакырсаң, мисалга да, же концертке чакырсаң мынча доллар дейт да сразу элечи. Азыр өзүн баалайт азыркылар жаштарчы. Ал тааныбы, тааныбайбы, ыры же күлкүсү өтөбү өтпөйбү өзүн баалай билет да. Негизи баалай билиш керек экен да. Мисалы үчүн сиз үчүн мындай жашоонун максаты эмнеде? Эмне үчүн талант Анарбаевди мисалы үчүн башка кесиптин ээси катары эмес, ушул кудулдук өнөрдү берип, сахнага чыгарып, ошондой тагдырды ага берип, аздыр көптүр берди деп ойлойсуз. Эмне максат менен жаратты талант Анарбаевди? Өзү адам өзүн тааныбай деле максатын билбей деле өтүп кетиши мүмкүн экен бул дүйнөдөнчү. Мен сүйүнөм, баягы ниетке жараша экен да. Ошо ата ушинтип талант деп койду. Атам буту сынып калып, анан больницада жатып, анан мен төрөлүп, экинчи уул, анан атам клубда директор болуп иштеп, анан ушу мен жетпеген бийиктикке сахнага чыгам деген эле. Атам үйүнө аябай жакшы болгон, мандалин четип ырдайт. Ошондо мен төрөлүп атым талант деп койгон, ошентип бирөө үйрөткөн эмес, мынтип сүйлөйсүң деген эмес. 4 жаштан баштап эле атам 1-2 куплет ырды айтып берсе жаттап алып эле үйгө келген конокторго сүйлөп берип, кийин 5 жаштан манас айтып, ушинтип башталганда кызыгуучу, даже түшүмө кирет элечи. Ушундай берилгенмин. Кассеталарды сатып алып үйгө алып келип, баякыны токтотуп, Жаныбек Алков, Күмөндөр, Дөөлөт Мадымаев, кыскасы кайсыл куудул чыкса, ошону өзүндөй туура аракет кылат элем да. Эми бул жараткандан берилген бир чоң белек экен да. Муну дагы багып, мындай кастарлаш керек экен. Мен өзүм мындай кастарлабастан эле кайра мындай өнөр мындай тээп коюп атпаймынбы? Болбойт экен да мындайчы. Табият берген шыкты жөндөмдү демек жакшылык ниетте пайдаланыш керек. Жакшы жака буруш керек экен да, пайдаланыш керек экен. Баарыбыз бала бакчага барабыз. Барбасак мектепке барып окуйбуз. Мектепти бүткөндөн кийин баланча кесиптин ээси болсо дейбиз. Анан бир окуу жайга тапшырабыз. Же кайсы бир кесиптин нугу менен кетебиз, баарыбыз эле. Анан негизи келип тың жашасам экен, жакшы акча тапсам экен дейт. Башкага көз каранды болбосом экен, өзүм оокатымды тың өткөрсөм жакшы болот эле. Ошол эле да мааничи. Эми сиздин калыптанууңузда, өзүңүз табууда азыр айтып атпайсызбы, мен мындай баягындай тиричилик маселелерим чечилген, башка маселелерим чечилген, кайсы бир тагдырларды мындай аралап, кайсы бир жолдорду басып, тигини сүзгүлөп, муну сүзгүлөп, бир анан аздыр көптүр эми өзүңүздү мындай таап, дагы таппай ушинтип жүрөсүз да. Баарыбыздыкы эле окшош эле дегендей. Ошондо мектептин ролу кандай экен? Мектептеги алган билимдин ролу кандай экен? Чөйрөнүн ролу кандай экен? Кайсынысына көбүрөөк мындай маани бериш керек экен? Мектептегиби? Азыр кайра кайтарып кое турган болсо, мектептер бүт баардык сабакты 5ке окумакмын деппи, же болбосо чөйрөдө жакшы адамдарга, жакшы чөйрөгө кошулганга аракет кылыш керек деп айтасызбы, же кеңеш катары? Же адашып дагы, жаңылып да көрүш керек экен адам? Ошондо анан мындай ак менен каранын, ачуу менен таттуунун маанисин ошондо билип баркына жететкесиң. Эң туура маселе, эң туура суроо. Мен өзүмдүн оюм бар да, мындай адам кагылып согулуп урулуш керек экен, сөзсүз. Болбосо ал өзүн барктай албайт экен да. Мисалы үчүн бир жерде бир иштеп атсаң, мен эми Америкага деле барып келбедим, стройкасында деле иштедим, грузчикте эле болдум. Ошону көргөндө бияктагы тойлорду элестетесиң да, жүк ташып атчы, тер деп алгансың да. Şu hazır toyda $300 alıp barmakmın, nerede $100 alam deysin de, misalga zачем geldim deysin de. Бирок maksat var, green card alam degenç.
бирок Алла Таала каалабаса ал максат деле ишке ашпайт экен да толук. Мектептин ролу, Мектептин ролу биз мисалы алган бештериңиз, аны берген эмесин мектепке. үчтөрүңүз, төрттөрүңүз Ичибиздеги өнөр бар го, ошол только ушул музыкага кызыгат элем. Анан эме физкультура, анан кол эмгек. Анан кыргыз тили эми адабияттарына жакшы эле. Калганы бул кызыгуу жок эле да. Жөн эле барып келмей. Анан эми бар жагы менен өнөрүм менен окуп алсам деле өнөрүм менен жооп берип коет экенмин да. Негизи мындай байкап көрсөмчү. Ошол анан кийин мектептин пайдасын тааныгандан кийин багыт берип Сингапурдун методикасы деп атпайбы 12-класска чейин депчи. Мында көрөбүз эми бир балдарга бир өзүнүн немесине жараша багыт бериш керек экен да. Деп ойлойм. Шыгына жөндөмүнө жарашачы. Өзүм юристмин, 2 диплом бар. Коллеж дейби, коллежде бүтүп кийин юриспруденциядан баягы Кыргыз Өзбек университеттен бүттүм. 2 дипломдун ээсимин. Юристмин да. Ал юридика ошол юридикалык кереги тийбейт аба жашоодо. Жо мен өзүм пайдаланбай атам. Мен айтып атам эми азыр юрист болсом только Ташиев менен Садыр Жапаровго болом депчи. Жакшы экен. Жана Америка жөнүндө айтып калдыңыз да, Талант мырза. Американы көрдүңүз. Америка баягы кинодон көрүп жүргөндөй, баягы Голливудтун тасмаларынан көрүп жүргөндөй Америка экен, жашоо кандай экен ал жакта? Мен ошону көп айтып жүрөм өзүчү. Бизде Кыргызстанда жашоо өтө жакшы дагы, адамдардын кабагы ачылбайт. Америкада жашоо оор, бирок жылмайып жүрүшөт депчи. Күчүктү жетелеп алган да, 45ке чыгып калган, бала чакасы жок, квартирада жашайт, бирок "Hi, how are you?" дейт да, мына күлүпчү. Неге ошондой деп издедим да. Көрсө мен ойлойм ушу мектептен баштап психология сабагын киргизиш керек экен депчи. Адамда баягы 6 степень болот деп атпайбы? Биринчиси жөнөкөй эле капилет жашоо. Күн өтсө болду, курсаң тоет, машина минесиң, үй жайың бар, бала чакаң бар ал. Экинчиси болсо двойной захват деп коет экен. Өзүн өзү жейт экен да. Адамчы налып, чачым агырып атат, тишим саргайып атат, чөтө семирип кетип атам, бетиме брыш түштү деп ушундай. Үчүнчүсү болсо ребенок в клетке деп коет экен, психология боюнчачы. Капаста. Өзүн капаска салып алган бала экен да. Бизде азыр көп мындай элдер карап турган эч күнөө кылбайт да, мындай жакшына көрүнөт, өздөрү жүргөндө күнөөкөр да, күнөө кылат. Анан неге биз мечитке келгенде дагы жылмайып келе албай атабыз деп дайыма ушу суроону бере берем да. Өзүм неге деп көрсө мен өзүм ошондой экенмин. Мен оңолушум керек экен да. Мен оңолсом аалам оңолот экен. Бардыгыбыз ошентип ой жүгүртүшүбүз керек экен да. Американын жашоосу мага эми мындай андай эле таң калыштуу эме эмес да. Смысл жок да. Иштей бересиң, тыйын топтойсуң, квартираңа төлөйсүң, эми мигранттар. Бирок артыкчылык жактарын дагы айтып жүрдүңүз эле да. Артыкчылык жагы кандай экен? Артыкчылык жактары эми бир 10 жыл иштесең, мен мындай тилди жакшы билип иштесең, ал жактан үйлүү жайлуу болуп жашаса болот негизичи. Бирок мындай мага көз карашыма, оюма туура келбеди. Мындай жасалма жашоого окшош экен да. Бирок эл жасалма болсо дагы жылмайганы жагат да мага. Бир жылмай туруп, хай деп күлүп туруп, биякты карап кайра кете берет да, кабагын бүркүп алыпчы. Негизи ушул адам ар кимибиз өзүбүздө экен да маселечи. Өзүбүздү оңдошубуз керек. Ошого мен токтолдум, ошого ишендим да. Талант мырза, мына активдүү түрдө жана кодулдук сахнаны таштабай, антип мынтип тияка концерт берип, буяка концерт берип, активдүү түрдө чарчабастан ошондой этапта жүрдүңүз. Анан эле мен кодулдукту таштадым деп ошондой период башталды да. Анан кийин эле мен тойлорду алып барам, бирок халал тойлорду алып барам деп чыктыңыз да. Анан кийин ал дагы калып, анан мындай бир бизнеске, баягы курулуш, тиги бул бизнесте жүрүп, анын дагы дамын татып, үйлүү жайлуу болуп, жашоо комфортко жетишип дегендейчи. Анан азыр эми кайра кодулдукка барсамбы дегендей ойлор болуп атыптыр да. Бул ошо кандай болуп калды, ошондо кайра кайтыш керек болуп калды? Универсал экенбиз да биз десек. Негизи муктаждык жок чындыгындачы, концерт койбой койсун, бирок ким кандай түшүнөт да, бирөөлөр айтышы мүмкүн, эми сөгүп жазгандар бар, эми түшүнөбүз да деңгээлине жараша. Ал сөккөн адамдар туура түшүнүш керек экен. Ал жан дүйнөсүнүн кыйкырыгы экен да.
сөккөн болсо Аллах хидаят берсин деп жакшы көрүп кое беришибиз керек экен анычы. Мен мурда ар бир нерсеге ачуум келчү да. Анан кайра азыр деле мен башка жумушта кылып жүрөм да, жасап акырын ишкерлик алектенип. Бирок коюшум керек болуп атат. Мен койбой калсам кийин аттан кылып калам да. 5-10 жыл өтөт, 20 жыл өтөт, эми Алла билет канча жашайбыз. Кийин өкүнүп калам дейм да. Мен айта турган өтө көп сөздөрүм бар, тарбиялык мааниси бар. Эсте кала турган. Сурайын дегеним, бул сахна болбойт экен деп болбойт дебедим. Таштап туруп. Мен сахнаны таштаганда бир жүктү алгандай болду дедим. Үстүмө 20 тонна жүктү алгандай болду, аябай жеңилдедим дедим. Анын себеби баягындай экен да. Мен постоянно 6-7 баланы эшитип жүрөм да. Ошолордун үйүнө продуктасы, тамак ашы, жатаканасы, кийим кечеси, афиша, баягы клип тартыш керек, форматиктер полный башыма үйүп алгам да анычы. Аны өзү продюсер, администратор кылыш керек. Менде анда администратор деле жок да. Бүт барын Өзүм жасап, өзүм кылып анан ушундай болуп калгам да. Бар жогун сатирадан бери жазып. Мен ошол немеден чыккандан кийин үстүмө жашоом жеңил болуп калды да. Өтө жеңил экен да жашоочу. Сахнага кайра кайтып келип жана кудулдукту баштайын деп атасыз. Ал кандай кудулдук болот? Халал кудулдук болобу ошондо? Негизи музыка арам дейт да. Исламдачы. Буга шек күмөнсүз ишенем. Аны ошо кече напсы менен шайтан күлдүрүп табат айтам деп бир ыр жаздым да, рэпчи. Жакында чыгат буюрса. Азыр клип менен. Азыр айтса болобу кичине? Жашооң жакшы максаттар төз бирок көңүл кээде болот муз, акча бар бирок жан тынч эмес, ынтымак жок, ырыскы тең эмес. Напсы менен шайтан досум деп айтам, напсы менен шайтан азыр деп айтам. Ушундай ыр да, 7 куплет. деп коет. Анан буну баягы дамбил деп коет экен арабтардын барабаны. Ошо менен эле жаздык. Анан буга скрипка, баягы гитара, комуздарды койсок дагы бул ырга туура келбей калабы депчи. Анан мен концерт деп элем, дават деп койсом деле болот. Мүмкүнчүлүк бар да, мен бир жерден сүйүнгөн жерим былтыр мурдагы жылы бир Суперинфо интервью берип, анан бир 15-20 күндөн кийин базарлардын биринде эшик саткан бир инем жолугуп калды, тааныбайм. Эшик алып учурашып калабыз да, анан таанды дейт, пешимден чыктым. Сиздин баягы интервьюңуздан кийин 5 убакка жыгылдым деди да. Шунчалык сүйүндүм, Жашоонун смыслы эмне деп мындай жүрөктөн сүйлөгөм да. Жашоонун маңызы эмне депчи. Жедиң, ичтиң, өлдүң, эмне үйдү салдың деп ушундай сүйлөгөн интервью бергенлер. Ошо таасир этип намаз окуп калыптыр ошо балачы. Мүмкүн 10 адам окуп калгандыр, мүмкүн 1 адамдыр, билбейм, бирок жүрөктөн чыккан сөз баары жүрөккө жетет экен да. Ушунчалык сүйүндүм да. Ошол эртең мисалы үчүн 2 күндө 3-4 миң адам келсе концертке, ошодон 2 адам туура айтты ушуну. Мен оңолушум керек экен, маселе өзүмдө экен деп калса жакшы нерсе да. Элге төбөсү көрүнгөн ушул публиканын адамдарын бар эмес, кээ бир адамдар же көпчүлүгү аны мындай маселеси жоктой, жаралганда эле ошентип жаралып калгандай, атактуудай кабыл алышат да публиканын адамы. Бирок кезинде ал ушунчалык бир кыйынчылыктарды көргөн, керек болсо бир ыйлай турган, жүрөктү сыздата турган, ушул адам ошондой нерселерди башынан өткөрүптүр дей тургандай тагдырларды көргөн болушу мүмкүн да. Мына Талант Анарбаевдин тагдырында буга чейинки мындай жашоосунда бир өзгөчө бир ролду ээлеген, бир таасир эткен кандайдыр бир адам же анын сөзү же бир кырдаалдар өмүр бою мындай көкүрөгүнөн кетпей турган, таасир эте турган бир кырдаалдар же адам болсо бир айтып берсеңиз ошону. Мен жашоодо мындай адамдар көп эле болушу мүмкүн аңдабай калгандарыбыз. Мен муну мындай бир нерсе десең эле пакта коюп атат, же минтип атат деп аябай көбөйүп кетет го, көбөйүп кетти ошондой сөздөрчү. Анан значит өзү пактакор болсо ошентип жазат экен, ал ички дүйнөсүн чагылдырат деп атпайбы күзгү депчи. Өзү ушундай адам экен да алчы. Ошентип көрүп атпайбы. Мен чындыгын айтайын, мына президенттин эмесине таң калам, тагдырыначы. Ойлогон ойлору, бул материя чындыкка айланат деп атпайбы. Жакшы ой эле экен да. Жакшы нерсени ойлоп эле койсок болду, ишке аша берет экен да, биз ошондо кыла албай атпайбызбы? Баягы сахабалар айтышты деп атпайбы? Эмнеден чарчадыңар десе, биз эчтекеден чарчаган жокпуз, бир гана ниеттерди жаңалагандан чарчадык депчи.
ошонун сыңары ниеттерди оңдошубуз керек экен. Анан мен ушул немеге таң калам. Президентке басып өткөн жолдоруна айткандар биз ушундай күрөшөбүз деп акыйкат келип мына башчы болду го мисалга да. Анан өзүбүздүн чөйрөбүздөн арабыздан ушу куудулдардан мындай бир неме болбоду, таң калыштуу. Бирок баштан өткөн баягы кыйынчылыктар калбай калган. Андай өтпөптүрчү. Башыман чындыгында өтпөптүр. Мындай ач калып, анан жеген эчтеке жок деген студент эле болбодум. Мен мындай мактанып айтпайм го, эч чөнтөгүмөн тыйын үзүлбөдү ушул убакка чейинчи. Только аракетте келдим. Мен базарда да иштедим. Базардын да тилин түшүнөм. Мен почти 8 класстан баштап эле базарда жүрдүм да. Чалап дагы саттым. Билеши анда мына Турбаза деп коет эле, Кытай базар депчи. Прашкени көтөрүп алып, семишка менен көтөрүп алып саткам 94-жылычы. 10 класста окуйт элем да. Семишке берем, семишке деп алып көтөрүп саткам. Бирок курсагыбыз ток. Мен ошону сурап атам да. Себеби азыркы Талант Анарбаевди бир убакта пирашка саткан, чалап саткан деп эч ким ойлобойт. Ошону айтып атам да. Демек ар бир нерсенин азыркы жашооңуздун даамын ошолорду бир эстеп туруп, ушу азыркынын баркын билесиз деген. Билесиң, сахнага ошондо 10 классымда чыккам, сахнага жалаң куудулдар депчи. Анан менде мындай неме жок экен да, мына атаңды ушул ой чыгышым керек, коюшум керек, тиги коюп аттыр. Ошол деле керек окшойт деп коем да. Тиги өтүп кетпесин менен дегенчи. Мен биринчи номерде чыгышым керек. Мен интермедияны аткарып биринчи сүйлөй берем. Анда ошондой нерсе жок да. Эл өзү баалайт. Ол ислам жагына, ислам жолуна активдүү түрдө түшүп, анан намаздарды окуп, жолуккан дале мага окшогон тааныштарыңарга дааваттардан берип дегендей. Мындай болуш керек, тууган, бул деген убактылуу дүйнө деп ушундай сыяктуу нерселер болуп калат да силерден. Анан дааваттарга чыгып жүрөсүз. Эмнеге чыгып жүрөсүз дааватка? Мындай мунун мааниси эмне? Же эл чыкса мен деле чыгайын дегендейби? Же бир мындан бир улам чыккан сайын бир бай мотивация алып, дем алыппы дегендей? Негизи бул Кыргызстанга берилген өтө чоң беле экен. Дааватчы. 2000-жылдары кандай элек да? Мындай пактаны майга ороп туруп 95-жылдары ошону күйгүзүп коюп анан отурат элек да. Болгон окуя. Мен эми өтүп кеткенде атам, карындаштар келип илим жок болгон да, түшүнүк жок болгон. Ал кайсы бир мамлекет Грецияда ушундай бир немеси экен да, традициясы экен. Илимсиз болсо баягы күндүзү чыракты кармап жүрсөң дагы эчтекен билбегендей. Мындан 20 жыл мурда талак кандай маселе дешет эле да. Азыр бардыгы алым азыр. Кыргызстан боюнча 2005-жылкы баланы сурасаң азыр конкретно сабак өтүп коет да дин боюнчачы. Бирок амал жок болуп атпайбы жашоодо. Мен негизи бирөөгө даават кылган чыкпайм, мен өзүм оңдош үчүн чыгам. Мен өзүм оңдой албай эле келейтам да. Менде өтө көп кемчиликтерим бар, өзүм билем да. Эл билбеши мүмкүн. Ошону оңдойм деп чыгам да, ачуум тез. Мындай немелерим бар, мүнөздөрүм бар. Кээде ойлонбой сүйлөп коесуң. Дагы каталарым көп да, өзүм билем да. Адам негизи бул дүйнө ушул оңолом деш керек экен да. Мен мындаймын, мен жакшымын деген адамдарды угуп калам да, ал уже токтоп калат экен. Периште эмеспиз да. Мен негизи өзүм оңдогон чыгам дааваткачы. Анан ыйманды көтөрүшкө канчалык ыйман сүйлөсөң өзүңө келет деп атпайбы. Ошон үчүн ыйман сөзүн сүйлөйт экенбиз да. Мен максатым ошол. Дааватка чыкканда мындай дааватка чөктөлөр болуп атат, анан мындай сыяктуу бир тыюулар болду деп медиаларда айтылып жүрбөйбү? Ошондой нерселер байкалдыбы мында чыкканда? Же мурдагыдай эле? Байкалды, бирок негизи дааватка массовый чыгып атышпайбы? Массовый чыгып анан чындыгында баягы, бирок мен бир да факты менен келтирип мынау деген жок. Баягы ким бирөөсү айтты, ошол директор ислам боюнча, кыскасы бир жакшы эсимде жок. Жогорку кеңеште сүйлөп атпайбы? Эшик такылдатып анан кийин элди тажат тиги бул депчи. Бир да факты жок да. Негизи бул эшик такылдатуу менен ошол үйдөгүгө пайда эмес, такылдатып барган адамга пайда да. Барып эшик такылдаса, барчы жылчы эмне келдиң деп сөксө, пайгамбардын үстүнө мусор төккөн го, баягы таштандын төккөн. Манайың түшөт да. Ушинтип
не кылам ушинтип даватка чыгып деп адам өзүн таштап чыкпай коет да. А бирок чыныгы ыйманы болгон болсо өзүнүкүн көтөрөм деген болсо пайгамбарды таанып атпайбы, пайгамбардын жолуна түшүп атат да. Ошол себептен деп билем да. Анан терс жактарын байкабадым, бирок азыр ошондой эле. Даватка чыккандар только такылдаткан жок болуп калды. 3 күндүккө чыктыңыз да? Чыгып атабыз. Чыкканда мындай бир баары эле бир баягы окшош катмардагы адамдарбы же мындай бийлик төбөлүндө, бизнес чөйрөсүндөгүлөр да барбы экен же бүт эле карапайымдар экен? Азыр негизи мындай полковникмин деген дагы бир киши менен учурашып калдым. Мугалим болуп иштегем, анан неме ГКМБ мурунку эски пенсиядагымын дегендерди көрдүм. Анан Кара Балтага баягы эмне жамаат деп коет? Спец жамаат да эми. Ошол депутаттар, министрлер барып атат экен Кара Балтага. Даватка? Аябай көп барып атат экен. 2 күнгө барат экен. Пайда алып келет экен. Мен бир ай кышында барып атайын жатып окудум. 15 күндө ооруп 6-7 жол капельница алдым да. Ошол жерден 320 адам барып 70 кетип калыптыр. Кетип калды, сертификат алдык. Эми биз 90-жылы бир 10 сүрө жаттагам. Анда мектептен биздин мугалимдер айдаган. Ошондо кээде ойлойм да, ошо атам мага багыт берип, улум мына динди оку, ушунун артынан түш дегенде мүмкүн бир чоң бир молдо боло элем деп коем да өзүмчөчү. Атам ар жагында өзү молдо болгон эмес да. Ырдаган, анан баягы 50 грамм, 100 грамм сөзсүз болгон. Ушундай чөйрөдө жүргөн, айыл башчы болгон. Ошол анан кийин негизи даватты мен 100% колдойм. Мына көбүнчө эл аралап, базарда болсун, айылда болсун, шаарда болсун, көп эл аралап жүрөсүз да. Элде жашоо кандай негизи? Мына телевизордо айтылып аткандайбы? Телевизордо кандай деп атат? Телевизордо мынандайлар салынып атат, жакшы болуп атат, өнүгүүлөр болуп атат. 35-34 жылда мындай болгон эмес деген токтогу нерселер болуп атат. 34 жыл эмес, 100 жылда боло элек нерселер болуп атпайбы? Муну айткан кемчиликтер эми ушул адамдар мамлекет өнүгүп атат. Жан дүйнөбүз өзүбүздүк өнүгүп атабы? Ал эми социалдык маселе да, 100 кабаттуу үйдө жашап атып турган ичинде индай ичип отурган ал өнүгүү деп эсептебейм да. Мисалга 50-нчи этажда жашайсың, намазың жок да, ачууң тез, ишим жүрүшпөй да, же мындай ал өнүгүү эмес деп ойлойм да. Кепеде жашасаң да жүрөгүң тынч болсо, ошол тынчтык экен да, ошол өнүгүү экен да, жеке ичкиңин өнүгүү. Биз өнүгүүгө даяр эмес экенбиз деп койдум кече Жалал Абадтан кийинчи. Көрдүк да, мусордун үстүндө жүрүшөт адамдар. Ошол мусор адамдардын ички дүйнөсү. Ошо ички дүйнөсүн чагылдырат да, жөн элечи. Мында карасаң таштады, ошо ичи ошондой да адамдынчы. Ал адамдар тигинде мындай уруштун кереги жок да. Ошол адамдардын ичиндеги нерсеси чыгып колуна чыгат да, таштап атат да. Значит, адамдар өзүбүз өзгөрүшүбүз керек. Жалтыраган асфальтта жашасаң дагычы, ал ыйман болбосо бир тыйын да. Өнүгүү өтө жакшы, мына социалдык объектилер, мен таң калган, темир жол курулуп атат, мектеп курулуп атат, бала бакча курулуп атат, пенсия айлык көтөрүлүп атат. Тигинде мындай деп 100 жакшылыкты айтсаң, эң бардыгы кымбатчылык деп бир сөз менен өчүрүп коет да. Бирок мен кымбатчылык билинбейт эт мага. Эми акчам көп, бизнесмен эмесмин. Мен туура жашайм деп эсептейм. Сен мен тойго 5 миң, 10 миң сом кошпойм. Мен уулдарым, кыздарымы 6 баланын атасымын. Тууган тушкандар менен той топурда катышпайсызбы? Барам, жазбай эле кой дейм. 1000 сом же 2000 сом берип коем. Жазба дейм. Зачем жазып? Кайра бересиң дегендей кылып. Бересин дебейм. Жөле жазбай эле кой деп эле берип коем. Бересин деген буну унутуп эле коем. Азыр жазылып калса берет да алчы. Мен эми мындай айтканда баягы устуканга төлөп эле келем да. Өзү исламда ушундай экен да. Биз эмнеге ошол жашоону татаалдаштырып, кыйнап, мынтип эмне үчүн жашайбыз дейм да. Жакындарым эле, туугандарым. Казуха менен көйнөк маселеси, баягы алмай бермей. Концерт айтам анычы. Бир эжебиз тойго барат да. Ал негатив. Тойго бар кетип атканда. Тойго бардыңызбы сен? Кетип атканда бардык, тиги барганда эле бакыт такси менен кеттим. Анда балону шишка экен, дүк кетип уруп барды баргыча.
барбы ресторан бер жагына токтотуп коет элиңди кирейин. Өзү 50 метр бер жактан токтогон болбосочу. Кирсек анан апсаттар туруптур, бакыт туруптур, акыл туруптур, баардыгы тамеки чегип түтөтүп турушту дейт. Бир жакшы нерсесин көрбөйт да. Анан келсек Айгүл, анан Акылай, Гүлзат бүт барды баягы эле көйнөктөрү. Акылайдын сепчикасы жок эле, эжесиники эле болсо керек деп мындай. Только мындай кемчилик көрөт да. Мындайча айтканда тойдо 100% бактылуу болосуң, ресторанда той кылсаң деген бир неме жок да мында. Хадис жок же бир мында эл мойнуна алыш керек да. Мен неграмотныймын, мен эл көзүнө эле жашап атам деп мойнуна алыш керек да бунучу. Мага азыр айырмасы жок. Мен жөөдө эле жүрө берем. Мындай футболкам тешилген, жыртылган деле кийип жүрө берем, мага эч айырмасы жок. Мындай эски бир 100 сомдук тапчыкени кийип алып деле жүрө берем да. Ман Америкада деле ушундай экен да. Мен көзүм менен көрдүм да. Ал вообще $5 миллион үйдө жашайт, бирок $20 футболка кийип алган да. Ал $20 деген бизге 200 сом дегендей эле да. Биз азыр эми мындайча айтканда баардыкты басып өттүк да, кичине өлкөбүз да. Баардыкты басып өтүп туруп, эми азыр жан дүйнөнү байытканга неме келди деп ойлойм да. Жана сиз айтпадыңызбы, тиги жакшы өзгөрүүлөр, өсүүлөр, өнүгүүлөр болуп атат, бирок кээде ойлоп калам, ушу биздин эл ошого татыктуу эмес го деп, антип Жалал Абадтагы жанагы таштаган мисалды айттыңыз да. Мен мындай суроо берет элем. Эл кандай болсо, бийлик дагы ошондойбу? Же болбосо бизде бийлик жакшы, а эл начарбы? Негизи социалдык маселе чечилип атат, жакшычы. Дагы айтып атпайбы, жайлоолордон бери асфальт болот депчи. Бирок ошо жайлоолор асфальт болгону менен акырчыкерлер таштап койсок, ал жакшы эмес да. Анан коомго жараша башчы дегенге мен 100% кошулам. Коом азыр шашып жүрөт. Президентибиз да өтө шашып басат го. Анан эми жаман эмес. Жылыштар болуп атат. Мен оюмча ушул илим билим жагына, анан дин жагын күчөтсөк эле буюрса, баары жакшы болот деп ойлойм. Мамлекеттик бийликтегилердин, мамлекеттик саясаттын ушу динге болгон, тагыраак айтканда ислам динине болгон мамилесин кандайча баалайсыз? Туура элеби? Туура эле кетип атат, бирок ушул гаш баягындай эч такылдатууну алып койду да. Эми дээринде бар адам эч такылдатып ошо зыяратка барып деле айтып, деп түшүндүрүп, кызматын кылып берип, өз пайгамбарыбыз 90% кызмат менен неме кылган экен да, динге киргизген экен. Биз азыр айтып, тилибиз менен эмес, жүрүш турушубуз менен, кызматыбыз менен ушул неме кылышыбыз керек да. Биз эл антып калды, эл мындай болуп атат, эл өйдө болуп атат, төмөн болуп атат дегенибиз менен ошо элдин деңгээли ар бир үй бүлөдөгү мындай тарбиядан башталат экен да. Бала чакабыздан. Бала чакаңыз бар да? Бала чака канча? Общийбы? Общий. Өзүңүздүкү дебейм. 6 балам бар. Жакшы. Кайсы мектептерде баягындай атайын спец мектепте, атайын мектептерде? Өзүбүздүн мектепте эле. Мен ойлойм кийин ушул баягы курстарга берип, неме кылам деп атам. Дагы 2-3 жылдан кийин билим жолу деген бар экен, немеде. Ошого берем деп атам мен буюрса. 5-6. Мектепти бүткөндөн кийин мындай алар кесибин тандоодо ата-эне мисалы үчүн балам мындай болсо дейт го. Кээ бир ата-энелер таңуулайт. Өздөрү жетпей калган нерселерин баламда ушундай болсо сонун болот эле депчи. Анын түбүндө деле жакшылык турат албетте, бирок таңуулашат. Ошо балдарыңыз, уул кыздарыңыз мектепти бүткөндөн кийин ким болушун, кайсы кесиптин ээси болушун каалайсыз? Мен кандай кесип болсо дагы ыймандуу болсо болду деп ойлоп калдым. Аябай акча тапкан балдарды көрдүм. Досторду көрдүм. Мындай машина керек болсо, дайла сразу эле алып коет да, мындай $50,000 машина, эртең машина алам деп эле биз туфли алгандай базарданчы. Бирок бир жерлерге барып алып эми мындай жүрдүк да достор мененчи. Не деп коет баягындай үйлөр бар го, акчасын төлөп коюп, кенен мындай эс алып, эми ар түрдүү эс алышат да. Ичип, чегип дегендей. Бирок акчасы көп да. Кеп адам эмес экен да. Мен ушу акча таппай эле койсун, үй бүлөсүнө жетиштүү рызкын Алла Таала жазып койгон. Баягы акыркы жолу Куранды качан окудуң деп суроо берсең, өткөндө мечитте.
bir okul götürdü da 5 gün murda okudum depçi misalga da. Men özüm okuganıma 1 ay boldu da 1 aydan aşıp kaldı. Kur'an'da okugan Arapçaçı. Ошонусуңар биз динди үйрөтүп койсок, диндичи. Дин анан жашоону үйрөтөт экен да. Негизи мен мындай өзүмө дагы издеп келаткан адаммын да. Окуп, үйрөнүп, мындай өзүмө канааттанбайм да. Эртең менен туруп алып бүгүн 6-7 километр басып келдик. Бир иним менен экөөбүз басабыз, багымдатты окуп алып. Чылгый болуп тердеп эртең менен элдер 8-9 ойгонуп атканда тер агып мындай боддырый болуп калат экенсиң да. Негизи муну адатка айландырып неме кылыш керек болуп атат, күчөтүпчү. Анан мына Бишкектечи мен муну юмор менен айтып жүрөм. Уйдун этин көп жейт экен, малдын этинчи. Элдерди карасаң уйга окшош. Чындыгындачы. Салам берсең уйга окшоп мындай карап коет да. Нени жесе ошо окшоп калабы экен. Ошо баа спат өтүп кетет экен да. Капа болбосун да эл журтубуз. Биз деле уйдун этин ачамча жейбиз. Ошого көбүрөөк кыймылдасак, бул ден соолуктага аманат. Эртең көз өтүп кетет. Өткөндө бир эжем ошто жашайт, кошуна өтүп кетти. Семиздиктен жөн эле жей берет, кыймыл жок дейт. Жүрөгү кармап эле кетип калды. Жанга ишен азыр вообще кыймылдабай калды адамдар. Мен азыр жаштарга айтам да, ошол жаш балдарга өзүбүздүн инилерге, өзүнүн немедечи, конушта. Тургул эртең менен турчу, мына келчи, басайлы мына чуркап. Мен 20 жашымда 3 күн 4 күн уктабай элем, гитараны көтөрүп алып, вечерге барып, бул вечерге барып, билем, салыштырып көрсөм, өрт экен элем да. Вообще уктабай элем. Даже 35 жашка чейин машинени айдаганда 3000-4000 километр уктабай айдадым. Барып, мына мен шакирттерим көрүп жүргөн. Концертти коюп, дажа кетип калат элем 2000 километр айдапчы. Негизи мындай спортко жакын болушубуз керек, жаштарга айтарым ошол. Жана дин жөнүндө айтып аттыңыз, ислам дини боюнча. Өзүңүз бир кезде ошо жүрүп келдим деген Америкада долларында биз Кудайга ишенебиз деп жазып койгон. Жазып коюптур дейт, а? Кече жакында эле мына кече эле бүгүн эле Трамп биз могу христиан динине аябай маани беришибиз керек экен Деп атабы? деп атат. Христиан болбосо Америка бул либералдуу коом, либерализмге баардык маселеде либералдуу мамиле кылыш керек, динде дагы деген коом го өзү. А бирок ошол балким бул Трамптын субъективдүү көз карашыдыр, бирок ал айтып атат, биз христианчылыкка маани беришибиз керек. Деп атат. Ушуну күчөтүшүбүз керек деп атат. Анан бизде ушул мындай Куран десе, ислам десе эле, Афганистан десе эле, мындай башкача бир кабыл алгандай бир көрүнүш байкалбайбызбы? байкалат. Эми бизде баягы 10 миңден ашык НПО бар эле дейт го Кыргызстанда. Неправительственный организацияларчы. Ошолордун өздөрүнүн багыттары бар эле. Алардын баарын азыр президенттин досу Камчы Кыдыршаевдин ушул жакшы ниеттери менен ушул жок болду да, мындайча айткандачы. Тып-тыйпыл кылып жок кылып салды да. Негизи көз караштары жакшы эмес эле. Бирок Энис мырза, сиз деле Америкага баргансыздар. Мен барганда мындай ислам мамлекетинде эле да. Салам бергендери, анан мечит абдан көп да. Ар бир жерде мечит да, мындай бассаң элечи кызыл точка болуп туруп көрсөтөт да Google'данчы. Өтө көп да. Бизде мына Бишкектегиден да көп да, мисалы Либой штатында. Булар ушундай кете берсе, бир 10 жылдын тегелегинде, бир 15 жылда ислам өлкөсү болот деп өзүм ойлойм да. Себеби негирлер даватка чыгып атат, биз баягында немелер алып барып берет, контейнерде икрам кылыпчы, плов кылып алып барып берсек, о май гад деп жешипчи, мындай макташып көрдүм да. Анан булар окуйт экен да, коробка китептер жыйып алып окуйт экен. А биз ата бабабыз мусулман болгон үчүн мындай маани бербей атабыз да. Бирок бизде мындай ниет бар деп коет да. Көбүчө намаз окуйсуң, сен ниет бар дейт. Ал окуй албайт. Ниети болсо да окуй албайт. Себебичи мен ушуну түшүндүм да. Адам өзүнүн ойлору өзүнүн жолун тосуп коет экен. Мен ушуну түшүндүм да. Никогда бара албайт экен алчы. Бара албайт экен, окуй албайт экен ал. Барам деп жүрүп туруп, бир күнү кабырга түшүп калган билбей калат экенчи адамчы. Мен деле мындай, мен рия кылып, окуп атам деп сакал коюп, сүннөт коюп жүргүм деле келбейт, ачык элечи. Мен окуп атам деп бирөөгө айткым да келбейт. Бирок мындай да, намазды ар ким өзү үчүн окуйт, бирок
Мен мына кушу кузу менен окуп атканымы 4-5 жылдан бери билдим да, жөн эңкейип тоңкоюп жүрүпмүн да. физиотерапия кылып. Физиотерапия катары элечи. Кушу кузу деген бул жан дүйнө тазаланат го. Ошодон кийин болот экен да. Баягы кыжалатчылык, ой, сана, ичи тарды, көрө албастык, таарынуу баягы эми толтура да. Ошол оорулар бизде аябай көп экен да. Атаңдашуу, мактануу, бүт баардык оору да булчу. Мен ушуну байкадым да мындай. Эми азыр эми бул айтсам чоң тема болуп кетет. Мен ушул жерден бир суроо берейин. Бир эле кыргызбыз деп эсептелебиз, кыргыз улуту. Арасында мен ислам жолуна түштүм. Анткени ушул менин жан дүйнөмө, күнүмдүк жашоомо төп келип атат. Мен ушуну карманып жашайм дегендер бар. Ошол эле учурда жок. Мен тек гана ал дини жок эле. Мындай адамга жакшы салам берип, кошунаңа жакшы мамиле кылып, жакшы адам болуп, зыянын келтирбей, бирок жанагындай диндин атрибуттарын карманбай эле жакшына эле жашап өтөйүн. Ошондойлор Дагы мамлекеттик мекемеде же бир жеке мекемеде иштесем, ошого барып келип, адал акча таап, мындайча айтканда, ишимге жамандык туура жол менен акча таап келейин. Бирок ислам динин, христиан динин мага айтпа дегендер да бар. Ошол эле учурда мен мындай мен атеистмин дегендер да бар. Дегендер да бар да, кыргыздардын арасында. Ошол эле учурда христианчылык бул эң туура жол христианчылык да. Менин жашоомо ынап атат ушул нерсе дегендер да бар. Жанагындай теңирчилик болгондо баягы отпарастык, буддизм баягы ошондой нерселерге бул туура, анткени мунун мааниси мындай, ошо мааниге мен ишенем дегендер бар. Ар тараптуулар. Эми мындай сиз айтып атасыз, эми бул чыныгы жашоо бул исламда депчи. Туура жол исламда, акыйкат исламда деп. Жанагы сиздин оюңуз менен макул болгон тараптарга не кылыш керек ошондо? Сен баары мындай мен жолумда жүрүшүң керек деш керекпи же кандай болуш керек ошол? Мындай чогуу чараан ынтымактуу жашай беришибиз керекпи же кандай болуш керек? Чогуу чара негизи айып өзүбүздө да. Маселе менде болуп атат да. Мен жылмайып жүрүшүм керек эле. Мен салам беришим керек эле. Менде сөздөрүм күчтүү болуш керек эле. Мен илимдүү болушум керек эле. Намаз окуган адам, дин, мусулман катарычы. Ошо баягы тараптардын баары таланттай болгум келет деш керек. Мени көрүп туруп мешитке келиш керек эле дейилчи. Мусулмандарда болуп атат да, баардыгыбызда айып өзүбүздө болуп атат. Тойлорго барып атабыз, кадимки арак ичкен жерде отуруп коюп атабыз. Тансы болсо аны деле бийлеп кое берет да, керек болсочу. Мындай айтканда баардыкты кылып кое боло берет деген нерсе болуп атат да. Ошол себептен боло берет экен. Мага эмне үчүн анда боло бербесин дегендей. Анан атеисттерди мен сүйлөшүп калдым. Адам өзүн тааныбаса, жаратканын тааныбайт дейт да. Жерден сырткары чыгып, айга барып туруп жерди карасаң, ошого деле мындай таң калбай эле, мындай эле турбой деп кое бериши мүмкүн да, бирок өтө таң калыштуу можиза да бул. Канча миллиондогон, миллиарддаган алыстыкта километр. Абада турат жер, 1 саатта 92 000 километр айланат экен. Мында ой жүгүрсөң бирөө көзөмөлдөп турат. Бирок жиндер менен адамдар гана өлбөйт. Неге жаралдым, каяка барам? Адам мындай тоо алдым, жөн эле ичип жеп эле жаныбар. Эмне ал? Смысл жок да. Кичине күнөө кылбасаң, кыжалат болуп, кичине бир жакшы иш жасасаң, сүйүнүп жашасаң, мындай жакшы да. Анан мен ичпейм, чекпейм, ичкимге жамандыгым жок, мен урлук деле кылбайм, ушак деле сүйлөбөйм. Тиги болсо паланча сакалды койгон, даватка чыгат, бирок ал мынтет, тигинтет, ушактайт деп атпайбы? Ар ким өзүбүздү оңдошубуз керек экен. Маселе менде болуп атат да, кыскасы. Талант мырза, жана сөздүн ортосунда айтпадыңызбы, мен өзүмдү издеп келем. Мен таптым dey элекмин, дагы эле изденип жүрөм депчи. Ошол изденүү жолунда мындай кээде саясатка дагы башпага коюп жүрдүңүз да, шайлоолорго барып, тигил лидерге, бул лидерге айтып, пакта коюп, жок, пакта коюп деген жокмун. Анан кийин бирок комментарийлерде болуп атат, талант пакта койгуш депчи. Эми ал ар кимдин пикири ар кандай. Бирок саясатка аралашып, анан кээ бир процесстерде эмне үчүн андай, эмне үчүн мындай деп мындай президентти же президентке каршы сүйлөгөндөргө карата пикир билдирип коюп жүрөсүз да.
негизи бул болуп аткан саясатка мындай Көз кулуңуз карашым. толобу? Эми мусулман адам калыс болуш керек. Калыс болуш керек эң туура. Анан калыс болот десе сонун эле болуп атат эмес, сонун эмесин дагы айтыш керек да. Ошо бүгүнкү өлкөбүздөгү саясатка көз карашыңыз. Саясат эми кээ бир нерсени билем деп туруп ичинен киргенде билбей да калышыңыз мүмкүн. Үстүртөн караганда Башкача көрүнүш. туура кетип атат да. Мен мындай дүйнөлүк глобалдык баягы саясатта дагы өзүнүн ордун таап келе атат да Кыргызстан. Вообще эле бул Кыргызстан десең картаны ачып алып Казакстанды көрсөтөт эле да. Азыр өзүнүн орду бар да. Даже президент эле каяша бир айтып коюп атат тияк бияктаргачы. Туура эле деп ойлойм. Анан социалдык маселелерде баягы акча тыйым маселелеринде кээде мындай карап туруп ушул мынчага бүтсө керек эле деген ойлор болот менде делечи. Ушуну мынчага бүтүрүп койду. Элдик баягы эксперт деп коет го, элдик калыс. Ошондойлордон деле бир топтор түзүп көзөмөлдөтүп койсо деп да ойлойм кээдечи. Бирок тендер 100% жок боло элек да. Жоголот дебеди беле. Бирок тез бүтүп атат, эгер андай кылбаса мүмкүн 5 жыл 10 жылга созулуп кете беле бир объектилерчи. Жалпы алып караганда жакшы жылыштар. Мен соңку суроом, Кыргызстан деген мамлекетти, Кыргызстан деген өлкөнүн келечегин кандайча элестетесиз? Мен өзүм элестетишим боюнча кече бирөөлөр менен сүйлөсөм 2050-жылдарга барып дейт. Эгер ушундай кетсе дейт, адамдар телефон менен базарда ар бирин телефон кармап отурат да. Акыркы кабарлар деген жаңылыктарга кирсе, бир саатта 100 000 адам көрүп коюп атат. Бул 100 000 адам ууланып атат деген сөз да. Өлдү, аттасын сойду, зордоду, камады. Күндө сиңирип атат. Ал адам кабыл албайм деши мүмкүн. Мен 10 жыл мурда ушул ойлон ойгон деген китеп бар го, Касымбек Жунушалиев. Ошону окуп мен негативди кабыл албайм дейт элем да. Көрсө адам денеси 80% суудан турат. Сууга сүрөткө тартат, память бар деп анан ушу кабыл алат туруп мен өзүм негативге түшүп кеткенин байкабай калдым да. Ошонун сыңары 2050-жылдарга барып эгер ушундай кетсе дейт, не только Кыргызстан, Эсенгила, ар бир айылдарда жиндиканалар ачылат дейт да. Бирөөлөр айтат, психологдорчу. 2050-жылдарга барып. Себеби азыр 1 секунд светофордо туруп калса, айдабайсыңбы, сигнал басып, мушташып кетип атпайбы? Ушул неден? Бүт бардыгы жаман жаңылыктардан да. Мен ушул элге каалайт элем. Көп окуйлу, өзүбүздү тааныйлы, жылмайып жүрүшкө аракет кылалы. Бардыгы кала турган дүйнө экенин билеттем. Аалымдарыбыз айтат, пайгамбарыбыздан баштап араба кечке чейин билет. Бирок адал менет, адал оокат кылышыбыз керек. Мен ушул 2050-жылдарга барып ар асманда учкан машинелерди элестетем. Ал сөзсүз боло турган нерсе экен да. Анан динде баягы чок менен кармагандай жашоо келип калды да уже. Ошондой заман келе атат да. Өтө коркунучтуу. Адам азыр мен кече өзүнүн конушта саат 12-лерде дүкөнгө барып калсам, супермаркетте айтып атат. Арак, пиво, девятка, балтика деген пиволор сатып алып атат. Жаман көп адамчы. А мен таң калып айттым эшти. Вообще сонун болуп атат кечинде. Ушундай таң калдым дедим да. Десеме байке бул иштеке эмес дейт. Азыр жаш балдар дейт. Мындай таблетка эмне аптекадан алып. Ошону ичип алып билбейт дейт ата энеси. Өзүнүн комнатасынан чыкпай телефон чукулап кайф кылып жатышат. Четинен деп атпайбы? Мен билбейм анычы. Ошо балдарыбызды көзөмөлдөсөк. Анан менин ушу жакшы ниет жарым ырыс деп коет го. Инна мамалу бин ният деп атпайбы? Амалдардын баары ниетке жараша деп. Ниетим өнүккөн, чакан мамлекет, бирок Кыргызстан деген мындай күчтүү мамлекетти элестетем, ыймандуу. Бири-бирибизге салам берген. Анан мен дагы бир айтып кое турган нерсем, саламатсызбы дей берет да, президенттен баштап бардыгы элечи, өнөр адамдары айрыкча. Саламатсызбы деп Мыктыбек Арстанбекке бир айткан экен, мен саламат эмесмин, мен Мыктыбекмин, саламат Садыков филармонияда иштейт деп бир айткан экен тамашалапчы. Ошону сыңар ассаламу алейкум, десе ва алейкум ассалам, сизге тынчтык каалайм, десе сизге дагы тынчтык каалайм деген. Ошону каалайм, элибизге
Бирок эми ушуну мен Алып кыстара эмгек. кетейин, азырсыз жыйынтыктанганга чейин ошо боюнча кетип калбасын, баягы сөздү убага келгенде ассаламу алейкум деп мен да саламдашам. Кээ биркилер саламатсыңбы деп дегенге туура келет. Ассаламу алейкум деген сизге жараткандын тынчтыгы болсун деген маани. Бирок кээде мында ошол саламатсыздарбы дегендин саламында ниетинде баягы ниетке карайт деп коет го. Кандайсың, жакшысыңбы, жакшы жүрөсүңбү, тынчсыңбы, тынч элесиңби, тынчтыкпы сенде деген эле мааниде. Анан кээде бирок өтө эле ошону айтканда, эмне сен саламатсыңбы деп атасың, ассаламу алейкум дегенен алейкум ассалам дебейсиңби дегенде дагы мындай баягы динди баягы мындай жакшы кооз жеткиргиле дейт го. Биз жанагындай деп айтсак, анда огош бетер бул эмне болгон мусулман? Корсоңдогон деп. Аны ошо жагында карашыбыз керек дейм да. Ал жагы да туура. Өзүңүз жооп берип койдуңуз. Ой эми антпесем сиздин жоогуңуз жооп болуп калган турат да, таксыр. Сизде канча бала бар? Журналисттерден алса болобу интервью же болбойбу? Боло берет. Боло берет. Чоң рахмат анда. Рахмат. Эми кудулду негизи көрүүчүлөр аябай күлдүрөт деп күттү болуш керек. Бирок негизи ушу менин бул маектеги максатым кудулдун дагы дүйнөсүн ачып бериш, олуттууракпы, серьезнийракпы деп айтасызбы, башкача бир жагын ачып берүү. Эми күлдүргөнүңүздү көрүп эле жүрөбүз. Кантип кайсы стиль менен көбүрөөк күлдүрөсүз аны билебиз дегендей. Анан бирок ушу башкача жактарындагы кудул саясатты кантип ойлонот экен, руханиятты кантип ойлонот экен, динди кантип ойлонот экен, жашоону кантип айтат экен, ошону ачып бергим келди да. Буюрса кийинкиде эми чылкы эле баягы күлүү бере турган бир өзүнчө бир көрсөтүү кылабыз. Мына Оштун мэри бар го, Жеңишбек деген. Эми мына Асылбек укам ресторан бузуп алыптыр. Ушу туурабы эми? Асылбек укам карточка эгип жүрүп салган эле ресторанды дей берсең. Мына күлкү дейм, ушун тескери буруп койсоң элечи. Нурлан Мотуевду да туурайсыз? Туурачы элек. Аз көбөйүп кетти го туургандар. Сиздики бирок ассалам алейкум, элиңиз кандайсың деп. Азыр эми ошол кишинин дагы өзүнчө, мен ал киши менен сүйлөшкөндө мындай олуттуу эле сүйлөшөм. Өтө олуттуу мындай. Серьезно сүйлөйт. Ошон үчүн аны деле чакыруу оюмда бар. Мен кудул катары көрөм ошол кишиничи. Бирок жанагы аткарып аткан, коомчулукка чыгып аткан жанагындай күлкүлүүсү ал жөн гана ролубу деп эле ойлойм мен. Чынында сүйлөшө келсең ал башкача адам болгон. Өзү негизи адамда психологиялык жактан да өзгөрөт окшойт негизи. Анткени жанагындай ошентип чыгып аткандай баягындай колу монтуп алып, анан монткен нерсени баягы азыр элди каратуу ошондой маанилүү болуп атпайбы? Каратып алгандан кийин анан айтып берет өзүнүкүн. Ошо мен ойлойм, ошо Нурлан мырзанын баягы каратып алуу ыкмасы го депчи. Ансыңары сизди дагы баягы кудул, талант кудул күлдүрөт дей бергендер ушу бүгүнкү подкасттан кийин талант таксырдын моундай ойлору бар турбайбы? Жашоого болгон көз карашы мындай турбайбы? Мен муну ысырапкерчилик боюнча 1 жыл кыдырдым, 3 жыл мурдачы. Президент указ чыгарды. Аябай сүйүндүм. Бир дүң болуп туруп кайра токтоп калды. Негизи шуну мындай бир өткөндө ошо парламенттен былтыр жогорку кеңештен 1-2 депутат шуну козгоп, анан мынча болсун деп, шуну мени чакырып койсо кеңеш берет элем, элдин ою кандай экенчи. Мен кыдырдым да, ар бири менен сүйлөшүп чыктым. Ушуну бир сонун кылып, мыйзам тигинде мындай, ушуну эле жолго салып койсо эл укмуш байып кетмек да. Анан жер кыдырмак да. Мен жер кыдырганды аябай сыйлайм да. Кыргыздагы ошо кыргызды өнүктүрбөй, өстүрбөй аткан ошол ысырапкерчилик маселесин, дагы башка Толгон Токой кыргыз тилге болгон мамилесин, мындай текеберлик мамилесин, эл көрсүн деген мамилесин өзүнчө тема кылалы буюрса, ошого өзүнчө. Бул жолкусун эми бүтүрөлү. Чоң рахмат, ишиңизде ийгилик болсун, жараткан жашооңузга, үй бүлөңүзгө тынччылык берсин, аманчылык болсун. Алла күч кубат берсин. Рахмат. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуп калуучулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70%дан ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.